Биримдик куттан жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар, алуучулар барбы? Мынакей бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Үй кызыл кирпичтен салынган туугандар. Негизинен үйдүн жайгашкан жери көпчүлүгүңүзгө жакса керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери видеонун жүрүшүндө эситтел деп жазылып турат жана описанияда дагы жазылып турат туугандар. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Биримдик кут 9-көчөдө жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Центральный көчөсү жана Б секторунун кесилишинен Б сектору менен чыгышты карай жүрөсүздөр да 9-көчөгө жетип, сол тарапка бурулсаңыздар үйдү көрө аласыздар. Ориентирди туугандар мынакей бул Шаршен ата дүкөнүн алсаңыздар болот. Ушунун жанындагы көчө менен кирип бара бересиздер. Анан бул жерден жүргөн маршруткалар бар экен. Үйдө карай жүрөсүздөр. Жибек жолунан Аламедин базарына бат эле бара аласыздар. Үйдө карай жүрсөңүздөр, оң тарапта конуштан кийин эле Караван базары жаңы салынып аткан. Андан батышты карай жүрсөңүздөр Цилквей и Дордой базарына деле бат эле бара аласыздар бул жерден туугандар. Жанагы көчө менен түз келесиздер. 9-көчөгө келип сол тарапка бурулсаңыздар эле мынакей 9-көчө 33-даректе сатылуучу үй жайгашкан. Бурулганда катардагы 3-үй үй болуп калат туугандар. Так, жердин аянты 4 соток. Мынакей участоктун түндүк чегарасы мынакей бул жерден башталат. Дарбаза калитка, түштүк чегара кошунун бул заборуна чейин. Жолдор кенен кошуналар райондун көрүнүшү, электр энергиясы бар экен, суусу бар, отопление, паровое отопление плюс интернет проводдордо өткөн, үйгө интернет киргизилиптир. Андан ары мектеп боюнча айтсак, Восток айылына жана Лебединовка барышат экен, Салиева тарапка. И ушул көчөдөн бир аз түшсөңүздөр, мектептин чоң жайы ажыратылган. Жакын карап ал жака мектеп түшүп бар экен, мечит жана садиктер бар. И үй мына көчө тараптан эле мындай гүлдөр, жашыл зоналар менен жасалыптыр. Көчө тарабы. Андан ары короосуна киребиз. Мынакей бул сатылуучу үйдүн короосу. Бул жакта мансард тибинде салынган, узун туурасы 12ге 10 болгон чоң кызыл кирпич менен салынган үй. Анан жана айткандай мансард тибинде. Дарбазадан киресиздер, машина койгонго жайы, төрүндө склад, навес. Бул жагында мындай бош жер, калсаңыздар жашыл зона, калсаңыздар ошол жакында калып каласыздар. Кыскасы ушундай бош жери бар туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Үй кызыл жышкан кирпич менен салынган, документ боюнча кызыл китеби дагы, техпаспорту дагы, бардык документтери бар. Алсаңыздар эле сразу оформление дейт туугандар. Андан ары үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы туугандар, жыгыш тараптан терезе. Анан бери карай жүрсөк калган бөлмөлөр. Үйдө экинчи этажда мансард и түз кирсек бул жерде отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Көмүр менен жылган котел бардык бөлмөлөрдө жылытат туугандар. Андан ары бери карай киребиз. Кенен мындай коридор. Бул жагында кухнясы, раковина суу чыгарылыптыр, терезе, вытяжка и газ, электр плитасы. Бул жакта бир спальня бөлмө. Мынакей түштүк тараптан терезеси темирден болгон решеткалары. Полдор ламинат. И бул жакта ванна душ ажатканасы кенен эле бөлмөдө жайгаштырылып, аристон менен жылыйт. Так, бул жакта зал. Мынакей туугандар. Толдар обой. Мынакей көрүп тургансыздардай ремонт. И бул жакта дагы бир спальня бөлмөсү. Түндүк тараптан терезе. Ушундай көрүп тургансыздардай ремонт туугандар. Андан ары дагы эмне маалымат туугандар? Үйдүн арт тарабында да заборго чейин ортодо аралык ташталган. И жамгырдын суусу сыртка чыгып кетет экен туугандар. Участок тегеренте мындай бийик забор менен тосулган. Бери карай жүрсөк, мындай алма бактары, үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Мындай жакын навес тарабында. Ошо отур. Бул жакта катарынан складтар. Сырткы жатканы, үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Бул кошуна менен болгон заборго чейин дагы кенен аралык ташталган туугандар. Бул 12 колон болгон кызыл кирпичтен салынган үйдүн баасы $75,000 сурап атыптыр. Анан реальный клиенттерден дагы сүйлөшүүлөрү болот экен. Эсинин номери 0705 76 50 64 туугандар. 0705 76
50-64. Лайктан басыңыздар, биринде куттан үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.